ырымдары жана бай тарыхы бар нарыктуу Кыргыз элинин баа жеткис көркөм дөөлөтү. Элибиздин кан жанынан бүткөн 3 кыл комуз улутубуздун музыкалык аспабы. Комузчулук өнөр манасчылык сыяктуу эле элибиздин кош канат өнөрлүү касиетине эгедер. Ар бир кыргыз уулуна руханий дух берүүдө комуз өнөрү терең мааниге ээ. Дал ушул өнөрдү аркалайбыз деп алдыга кадам таштап, комузда кол ойнотуп жаткан бул окуучулар Талаш шаарындагы Атай Огонбаев атындагы балдар музыкалык мектебинин Атай комузчулар ансамблы. Атай комузчулар ансамблы үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында түзүлгөн. Түзүлгөнүнө аз убакыт болсо дагы 2 ай аралыгында Талаш шаарында болуп жаткан кароо сынак иш-чараларга активдүү катышып, көп ийгиликтерди жаратканга жетишишти. Алсак жакында эле Казакстан Республикасынын Тараз шаарында болуп өткөн сынакка барып, баш байгеге ээ болуп келишти. Атай Огонбаевдин Машботой күүсүн ойногондо баардыгы ошол жерде отурган миңдей орундук бар экен, чоң зал экен, ошонун баары туруп алып кол чабышты. Андан тышкары салтанат шыңгырама, Карамолдо Оростун салтанат шыңгырамадан күүсү менен тартууладык. Жомарт Абиленов деген окуучубуз биринчи месте алды. Атай ансамбли гран-прини алды, баш байгени казактардын. Манасчыбыз биринчи месте, и дагы Курманбекова Алтынай деген кызыбыз биринчи месте алды. Жакшы ийгиликтер менен келдик. Ошондо мен баары ушуну рахмат айтып кетмекмин. Ата-энелерге биринчи очереден рахмат айтмакмын. Аябай жардам чоң спонсорлор. Ата-энебиз эчтеке кыла албайт экенбиз. Ата-энелерге рахмат. Атай комузчулар ансамблын Салморбек Козубаев жетектейт. Кылым карыткан кереметтүү добушу бар 3 кыл комузду жаш муундарга үйрөтүүдөн эригип алган каарманыбыз буланын эң сүйүп, берилип иштеген кесиби экенин айтат. Агайдын айтымында азыркы тапта комузга кызыккан жаштардын саны өсүп, көбөйгөнү сүйүндүрбөй койбойт дейт. 12 баланы ошо айылдардан тартып алып келдим. Таланттуу балдардан. Ошо талантын жашырып калып калбасын. Кудай кааласа, ушу Кыргыздын комузун дүйнөгө дүңгүрөткөн улуу инсандардан болдум деп ушул максатта Атай Огонбаев мектебине алып келдим. Кудай кааласа жемишин берет деп ойлойм. Кичинекей балдар менен иштешем, ар бир жумушта айтып кеткендей эле кыйынчылык болот. Анан мен өзүм ошондой кайрылышуудан рахат алам да. Ар бала ошо дал өзүн келтирип чертип кетсе, мен ошодан кошо сүйүнүп, кошо мен өзүм ойноп аткандай болуп, өзүм жарылып кеткенде баягы 7 мүнөт өтүп кетесиң да, ушу барып чекесинен сылап азаматсың деп. Жомарт Абиленов кичинекей кезинен баштап эле комузга кызыгып, бул өнөр боюнча атайын билим алуу үчүн Көк Кашат айылынан бери келет. Бала кезинен улуу комузчуларга суктанып, алардай болууну ниет кылат. Бүгүнкү күндө Жомарт комузда кол ойнотуп, созолонто обон сузуп, аракетинин жемишин көрүүдө. Кичинекей кезимден баштап эле кызыгам. Машботойду уккам, биринчисинде Атай Огонбаев Машботойун угуп, кол ойнотуп жеткендерин көрүп, аябай кызыгып, анан 2-классымда катышып, кайра чыккам. Анан чыгып 4-класста бүтөйүн деп калганда кайра киргем. Кайра кирип, ошо менен кайра окуп атам азыркыга чейин. Атай Огонбаев Карамолдо Орозовдой келечекте чоң комузчу болгум келет. Bir günü manas түш көрөт, түшүндө кызык иш көрөт, айталанда баратып, ачалбас кылыч табып түр, ары белик ойнотуп, дөйдөй болгон кара таштын чабып түр, балдырган чапкан демедей, кара таш киди бөлдүнүп. Ал эми Нурсултан Нуркановта Атай комузчулар ансамблынын мүчөсү. Комузга кызыгып, комуз ойнотуп гана тим болбостон, манасчылык өнөргө да кызыгып, катыра айтат. 6 жашынан баштап эле манас айтып, республикалык деңгээлдеги кароо сынактарга чейин катышып келет. Талаш шаарында өткөн конкурска Нурсултан манас айтуу менен барып, 1-орунга ээ болуп келди.
буга чейин көп жактарга барып келгем, Кыргызстан ичинен эле. Жакында Казакстанга барып комуз жердин манас айтып келдим. Ал жакта көп улуттар келди. Чет өлкөлөрдөн. Ошол жерден биринчиликти алып келдик. Балакчадан манас айтып жүргөм. Жаттап эле. Анан кийинчерээк манаска кызыгуум болду. Кызым болуп ошодон кийин айтып баштадым. Келечекте чоң манасчы болгум келет. Анан жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей комузду да өзүм алып келгенге комуз экөөнү тең чогуу алып келет. Келечек жаш муундардын колунда демекчи бул окуучулар сыңдуу жаш таланттар кыргыз музыкасын, комуз күүлөрүн кийинки муунга жеткирүүдө өздөрүнүн салымын кошоруна ишенебиз жана мындан ары да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Атайын Таңкы талас программасы үчүн.